техникалык жактан биз өткөн фракцияда шайлоо боюнча Тайырбек Дүйшөкеевичти чакырып, жакшынакай фракция өткөздүк. Аябай бизге Тайырбек Дүйшөкеевич сонун баяндама жасап берди. Жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна жана референдумга кандай даярдыгы бар экен. Ошол жерде биздин депутатыбыз сурап калды, форма 2 боюнча ушу жок кылып, анан кийин кайсы бир участкага барып шайлоо берсе болобу дегенде Тайырбек Дүйшөкеевич айтты, техникалык жактан кандай мыйзам жазсаңар, ошол техника жактан биз Тайырбек Дүйшөкеевич, сиз мен айтып алайын, анан сиз жооп бересиз. Техникалык жактан эч кандай проблема болот, акча каражатын бөлсөңөр эле тиги бар жокту биз уюштуруп бере алабыз деп. Бу бир. Экинчиси, урматтуу депутаттар, жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда айрыкча айыл өкмөттөрүндө ал жерде бир округтан 6, 7, 8 депутатка добуш берет. 8, 6, 7 депутаттар добуш берет. Ошондо жаңы азыркы биометрик урна боюнча, автоматизациялоо урна боюнча мына жакшынака 6, 7 депутатка добуш берип, ошодон жакшынака жыйынтык чыгат. 6, 29 кандидаттардан 6 депутатка добуш чыккандан ким көп алса ошол утутат. Мына ошол нерсе окшогон эле 25 берене коюлат. 5 берене кайсы 50%тен көп болсо, ошондон жогору өттү деген эсептейт, аз болсо өтпөдү деген эсептейт. Техникалык жактан нормалдуу бул. Эч кандай суроо талаптар жок бул жерде. Рахмат, өкмөттүн Сарпаш Тайырбек сөз сурап атат. Урматтуу депутаттар, урматтуу Бактыергеш, мен бир тактоо киргизип коеюн. Сизде менен комитетте жанагы фракцияда сүйлөшкөндө тизме жөнүндө сөз болгон. Тизмеде 2 тизмени тең бир компьютерге жайгаштыруу, референдум менен 5 шайлоо өтүп калса, аларды идентификациялоо боюнча маселе жок. Ал жагы биз даярбыз. Анда маселе мында турган жок. Иса Шишенкуловдун айтканы, жана кече Синтез Биркомдун айтканы башка да болот. Ал жанагы бюллетендин чоңдугу, ошонун эсептөөчү урнанын даярдыгы, ошогон техникалык маселелер жөнүндө. Ошондуктан бул сурооңуз Борбор шайлоо комиссиясына көбүрөөк тиешелүү да. А биз тараптан идентификациядан туура маселе болбойт. Анда мен эстетип коеюн сизге. Форма 2 боюнча сиз ушундай айтып калдыңыз. Бизде мүмкүнчүлүк бар, филармонияга да койсо болот дедиңиз. Аппарат бар, ошо жерде эле аппарат бар, ошо жерде эле бюллетень чыгарып берет. Просто бул ал жерден проблема эмнеде бар дедиңиз. Анда канча келет, канча бюллетень даярдаш керек, ошол маселеди айтып калдыңыз. А техника жагынан маселе болбойт деп айткансыз. Анда дагы бир жолу тактап коеюн, чынакмыныш. Мындай суроо болгон. Кайсы шайлоочу каалаган жеринен добуш берсе болобу деген. Мен айткам, болот, бирок аны системаны жасаса болот. Бирок ага биз анда дополнительный ар бир шайлоо участкасында бюллетень жасай турган оборудование сатып алышыбыз керек деген. Ал абдан кымбат деп айткам, туура. Бирок сиз көтөргөн маселе, азыр жанагы ар бирин өзүнчө добуш берейин деген маселе буга таптакыр тиешеси жок. Биз идентификациясын биз маселени жасап бере алабыз дедим. А муну башка процедура, муну чече турган Синтез Бирком, мына сиздер депутаттар өзүңүздөр чечишиңиздер керек. Ар бир пункттун өзүнчө кабыл аласыздарбы же бир эле суроо менен жооп бересиздерби? Бул башка процедура. Урматтуу депутаттар, техникалык жактан эч проблема жок. Мына Азербайжандын менде бюллетень турат. 29 беренеге мына макул каршы деп добуш берип атышат. Мына Азербайжандын борбордук шайлоо комиссиянын жыйынтыгы турат. Ар бир бюллетенге, ар бир беренеге мына жерде жазылып турат. Бул беренеге 83% макул, каршы, жараксыз деп жакшынакай өткөзүп атышат. Эгер Азербайжан мамлекети өткөзүп аткан болсо, биз авангард мамлекет катары, шайлоонун негизинде авангард мамлекет катары биз алдыга кетип атпайбызбы? Ошон үчүн бул жерден эң жакшы компромисстик вариант. Бул жерде эл дагы түшүнөт, эмне жөнүндө добуш берип атканын. Сонун болот. Эч кандай талаш тартыш болбойт. Абдан сонун болот. Бюллетендер дагы сонун болот. Эл дагы жарык манайда шайлоого барат. Рахмат. Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы да сөз сурап атат. Сөз Нуржан Шайлдыбекова. Урматтуу Бактыергеш, урматтуу депутаттар. Биз кече комитеттин дагы өз пикирибизди айтканбыз. Техникалык жагынан албетте бул Бакыт Эргешевич сунуштап аткан бюллетендин варианты келечекте ушул референдум институтунун жакшы өнүгүүсү
болот, мен ойлойм. А бирок азыркы убакта техникалык жактан жана сиз айтып атпайсызбы, жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын мандаты ошол эле принцип менен кетет. Туура, ошол эле принцип менен кетет, бирок ал программаны биз 1 жыл тестирлешкенбиз. 1 жылдан бери аны апробация кылып, ушул жазында өткөн жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо биз аны апробация кылып, азыр дагы летом мы доработали эту программу и уже сейчас приступаем к массовым выборам, местные выборы. Что касается применения этого же принципа на референдуме, то у нас сейчас, ввиду того, что такие сжатые сроки, у нас просто не хватит времени на тестирование. Но мы работаем над тем, чтобы в будущем проводить общенациональные голосования разных, любых типов. Мы над этим работаем, и у нас есть предварительные наработки по альтернативным референдумам, по многосложным референдумам, которые включают много вопросов. Но опять-таки на данный момент я не могу сказать, что мы сможем это без запинки провести. У нас нет технических возможностей. Урматтуу депутаттар, биз мыйзамды кабыл алып берсек, өкмөт жана борбордук шайлоо комиссиясы ага камсыз кылыш керек. Азыр борбордук шайлоо комиссия айта берет, биз кыла албайбыз, жасай албайбыз, мүмкүнчүлүк жок дей берет. Мен чындыгын айтканда, азыр мына жергиликтүү кеңештин шайлоолору жана референдум макул өтпөй калса дагы, кандай өткөнүн мен деле аябай мындай кооптонуудамын. Анткени борбор шайлоо комиссия жакшынакай кадрлар жок, кетип калды. Срыв болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде мен маңызын айттым, кайталабай эле коеюн, бирок мен ойлойм депутаттар туура түшүнөт. Бул аябай жакшы компромисстүү вариант. Рахмат. Суроо бергим келет. Бактыергеш, мынагы сиз мыйзамдын инициаторлорунун бири катары бул референдум жөнүндө мыйзам киргизилгенде ушул маселе каралды беле? Конституцияга өзгөртүү жөнүндө мыйзам кирсе кандай болуп каралары? Демилгечтин катары бири мен андан баш тартпайм. Бул маселе Нурбек Карыевич суроо берген. Ошол мезгилде, ошо Нурбек Карыевич суроо бергенден кийин биринчи окууда каралып атканда ошондой маселе чыккан. Ар бир статьяга добуш беребизби же кандай болот дегенде ана ошондо мааниде ой болгон. Бирок кийин башка мамлекетти карап чыксак, ушундай мамлекетте жакшынакай өткөзүп атканын биз байкадык. Мен ойлойм бул жерден эч кандай мыйзам чегинде биз бардык туура эле экинчи окууга алып кирдик. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Эми башка мамлекеттин мыйзамын кайдам, бирок Бактыергеш биздин Конституциянын 114-беренесинин 3-пунктунун 3-абзацында мындай деп турат да. Кайсы? 114-беренени карасаңыз Конституцияны. Жогорку Кеңештин депутаттарынын жанагы киргизген Конституцияга өзгөртүү, толуктоо киргизүү жөнүндө мыйзам референдумга чыгарылышы мүмкүн деп турат да. Ал жерде мыйзамдын статьялары деп турган жок. Мыйзам референдумга чыгарылышы мүмкүн деп Конституцияда турат. Ошол эле сиз инициатор болгон мыйзамдын 7-беренесинде референдумга коюлуучу маселелерде жазылып турат. Конституциялык мыйзамдардын долбоорлору анчында Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамдардын жана башка ченемдик укук актылардын долбоорлору. Ошондой эле башка мамлекеттик маанидеги башка олуттуу маселелер коюлушу мүмкүн деп турат. Эгер бул статьяны карай турган болсок, мыйзамдын долбоору коюлгандан кийин анын ичинде 114 статья боло турган болсо, 114 жерге адамдар добуш бере албайт да. Мыйзамга добуш бериш керек. Кежең сактын кош. Мен түшүндүм сиздин суроону. Кечээ да ушул суроону бердиңиз. Мисалга мен айтып кетейин, ушул эле Конституцияны 114 беренеден турган Конституцияны 2010-жылы бир эле макул же каршы деген добуш менен кабыл алганбыз. Мисалга 2010-жылы сизге дагы кечээ жооп берген. 2010-жылы жаңы Конституцияны биз кабыл алганбыз. Жаңы Конституция. Эгер биз киргизген мыйзамда 114 берене болсо кантет элек? 114 берене анда добуш 114 жерге птичка коюш керекпи? Ал жаңы болуп атпайбы? Сиз Жок, мен айтып атам. Өзгөртүүгө киргизүү жөнүндө мыйзам, мисалы 114 статьяга тең өзгөртүү киргизип атсак, кандай болот эле? Сиз мыйзамды билбейт экенсиз, анда кое туруңуз.
эгерде жаңы мыйзамга 30%-дан көп өзгөртүүлөр киргизип аткан болсо, анда мыйзам чегинде жаңы мыйзамды алып келиш керек. 114 берене эч ким алып кире албайт. Эгерде 114 мыйзамдан 30 беренеден көп ашкан киргизген болсо, анда жаңы мыйзам болот. Экинчи суроосуна жооп берип коеюн сизге. Мына мыйзам долбоору, кайсы мыйзам долбоору кирбесин, кайсы мыйзам долбоору кирбесин. Ал жерде жазылып турат. Мыйзам долбоору кача ачылгандан кийин өзгөртүү толуктоо мыйзамына деп жазылат. Ал жерде берене деп жазылбайт. Бул деле азыркы киргизип аткан референдумга конституция. Бул да мыйзам. Ошондуктан бул жерде эч кандай сиз баягы берене боюнча статья беренеге берилсин деген сөз жок деп. Мыйзамга берилип атат булар. Мыйзамдар берене менен турат да. Бул жерде мыйзам референдумга чыгарылгандан кийин конституциянын негизинде беренелер макул же каршы болуп берилиш. Беренелер бул мыйзам да. Мыйзам өзү эмнеден турат? Беренелерден да. Мен сизге мындай түшүндүргөнгө аракет кылдым да, эгер мыйзам 56 беренеден турса, 56 статьяга элдин добуш бергени ал нереально болуп калат. Кенжебек Сатмуш, хорошо, ошо жооп берип коюңузчу, сөз нереально дегенсиз. Сиз дагы кайсы бир учурларда мыйзам жөнүндө сүйлөп атканда сиз дагы макул болуш керексиз. Сиз жок ушул меники туура деп эле кетип атасыз да. Менге кайсы бир учурларда эгерде мыйзам чегинде туура болуп аткан болсо, мен макул деп айтам мен. Сиз дайыма алда көздө эле кетип атасыз. Анча-мынча окуп коюп, угуп, мындай депутаттын оюнда эске алып туура болот деп айтат элем да. Анан кийин бул азыр 25 беренени койсок, бул биздин парламенттин тарабынан элге бул сыйлоо, элге урматтоо деген катары. Не барды эл караңгыбы? Барды элине сабатсызбы? Барды элине мамлекеттин тагдырына жөн эле кайдыгер деп айтасызбы? Андай эмес. Кайдыгер эмес. Алар жакшынакай эле биздин мамлекет өнүгө өнүкпөбү деп ойлонуп атышат. Ошон үчүн бул жерде оор болот, өткөзө албайбыз, бюллетень чоң болот. Бул шылтоо. Элге жакшынакай мамиле кылбайлыкпы? Референдум деген өзү эмне бул? Референдум деген бул ушул элдин добушу аркылуу өзүнүн бийлигин көрсөтөт. А конституцияда жазылып турат. Эң негизги башкы бийлик бул эл. Ошон үчүн биз элди сыйлап атабыз. Ар бир статьяны койсок. 10 секунд. Бөкөйкө. Аягында мен айткым келет да, Бактыергеш. Инициатор катары неге ошол норманы берене түрүндө добушка коюлат деп мыйзамдын өзүнө эле жазып койгон жоксуз. Сиз референдум жөнүндө мыйзамды киргиздиңиз. Ушул 7-чи беренеге мыйзам киргенде конституцияга өзгөртүү боюнча по пункттан берене боюнча деме добушка коюлат деп эле жазып койбойт белеңиз. Эч проблема болбойт эле да азыр. Кенжебек Сатымкулович, биринчи окуудан киргиздик, экинчи окуу режиминде карап атканда ушундай ойлор чыгып калды. Компьютер кээде дагы замыкание болуп, перезагрузка болот го. Бизде да ойлор кийин келет экен да. Анан кийин ой келди, тиги тажрыйбаны көрдүк. Эми эмне үчүн мурда эле коюп келбедиңиз деген бул дагы мындай. Рахмат. Кийинки сөз. Мен суроом баяндамачыга. Мен өткөндө сунуш бердим эле. Ушу референдумга бир эле маселе алып чыксак, конституцияга өзгөртүү киргизели деп эле. Ошого эл макул жок деген добушун бериш керек. Эгерде макул боло турган болсо, анан келип ушу парламентте ар бир берене боюнча талкуулап ушул жерден добуш берели деген сунушту айттым эле да. Буга кандай оюңуздар? Ким жооп берет? Демилгечи сизде. Жок, докладчиге берип атпайм. Бактыергесиз. Асель Союзбековна суроо. Эми жооп бере турган киши жок экен, мен бир аз айтып коеюн. Зият Исламович, негизи жанагынтип киргизип, ага акча коротуп, анан кайра экинчи жолу өзгөртүүгө макул десе, кайра киргизип акча коротпой эле, эл могуга деле же жок же бар дейт, ошо менен чечилет. Бир эле жолу акча коротобуз, бир эле жолу жок же бар деп жооп алабыз. Синбай Акунович, бул жерде эле ошондой болуп атат. Азыр элге коелу. Конституцияга өзгөртүү киргизелиби деп эле бир эле маселени ошол жерден жок же
бар деп эле доош берилет ал жерге дечи. Ана конституция макулдугун берсе эл, анда биз ушул жерде парламентте кабыл алып койсок болот аны. Буюрса, өтүп калса анан эл айтат да сөзүн, макулбузбу жокпуз дегенде ошо добуш бербей эле чечип коет. Жок десе каршы берип коет, бүттү, ошо менен бүтөт да. Мага жооп берсинби? Жооп бересиңер? Мен жооп бербедим, башка жооп бере турган киши жок болот. Сиз төрага катары келдиңиз. Асел Сайызбековна, сизден сурап атат. Сизден. Регламент боюнча биз экинчи окууда депутаттардан жазуу түрүндө түшкөн сунуштарды карайбыз. Анан сиз азыр айтып аткан эмеңиз эме мен билбейм. Комитеттен ал каралган жок. Анда комитетке киргизсеңиз болмок ошо сунуштарды. Кечээ мына Бакыт Эргешевич да киргизди, кечээ эки депутатыбыз да комитеттин отурумунда да киргизди. Ошондо айтсаңыз болмок да. Жо, мен комитетке да сунушун бергенмин жазуу түрүндөчү. Өткөндө комитетке келген жок. Сунушуңуз келсе биз карамакпыз да аны. Өткөндө талкуулаганда да аны өзеке айткан элем. Азыр эми Бакыт Эргешевичтикини болбойт деп атасыңар, ал кыйын деп атасыңар да. А мен оңой эле жолун айтып атамын азыр. Эми биз кечээ Бакыт Эргешевичтин сунушун комитеттен караганбыз. Ал киши өзү отурган, көрдү. Эми добуш менен ушундай чечилип калды. Ошондуктан мен дагы Бакыт Эргешевичти колдоп кетет элем. Бакыт Эргешевичтин сунушуну бөлүп туруп добушка койсоңуздар, добуш берүү менен чечели. Рахмат. Асел Сайызбековна, негизи азыр 20-жылга чейин жогорку кеңеш кабыл ала албайт конституцияга өзгөртүүлөрдү. Аны референдум менен. Аны мына канча айдан бери какшап элдин баары түшүнүп калды да. Ошон үчүн азыркыдай болгондо деле кайра референдумга чыгыш керек болчу да. Ошон үчүн туура эле жол менен баратабыз. Негизи туура жол менен баратканыбызды басып койсок болот да. Чинбай Акунович, я прошу зафиксировать мое время. Если вы позволите, я отвечу на предшествующий вопрос. На самом деле вы можете сейчас, уважаемый коллега, внести, но только это не через закон о референдуме, а через закон о назначении референдуме. Вот сейчас мы будем рассматривать. Измените там статью 2, формулировку вопроса. Предложите на комитет, комитет будет рассматривать. То есть это не является предметом рассмотрения закона о референдуме. А теперь я хочу сказать, но возможности такие есть у парламента. Значит, а теперь я хочу сказать уже непосредственно по сегодняшнему предмету. Закон о референдуме. У юристов существует понятие такое: нормы права и принципы права. Так вот, я хочу спросить, в чем смысл вообще референдума? Смысл референдума – это учет мнения граждан, правильно? Полное, и мы должны знать, что народ хочет. Уважаемые коллеги, представьте себе, вот я, например, да, являюсь противницей того, чтобы совмещались позиции депутата Джорку Кенеша и премьера, чтобы человек сидел на 2 стульях, потому что это нарушает принцип разделения властей. В то же время я буду поддерживать статью в Конституции, которая касается изменений в статье 16. Как я, как избиратель, как я что, должна раздваиваться во время референдума? Как я могу? У меня есть доводы и за по определенным статьям, и против. И если я отвечу только один «да» или «нет», мое мнение учитываться на референдуме полно не будет. Даже сегодня вот уважаемая председатель Центральной избирательной комиссии, она сказала в своем выступлении: мы сейчас за то, чтобы вот эти изменения в дальнейшем имели место быть, потому что это направлено на наиболее полный учет мнений избирателей. Я вас правильно поняла? Сейчас мы к этому не готовы. Но если мы к этому не готовы, тогда мы должны честно признать, мы не готовы к проведению референдума, потому что мы не будем полно учитывать мнение наших граждан. Какой смысл тогда формально проводить референдум? Смысла-то нету, потому что мы не будем учитывать мнение граждан наших. И поэтому я говорю, Бакыт Эргешевич абсолютно прав. Мы сначала граждан лишили возможности вносить изменения в текст Конституции, потому что протаскивали в нарушение статьи 114, кстати. А сейчас мы еще лишаем права его высказывать свое мнение наиболее полно.
Тогда я считаю, вот фактически мы сейчас на телевизор сказали, мы не готовы проводить референдум. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен суроом баяндамачы жооп береби же комитеттин төрайымын билбейм. 10 берене боюнча аталган мыйзам долбоорунун 10 берененин 2 бөлүмүнүн 4 пунктунда Кыргыз Республикасынын өкмөтү да демилгеленген укугу бар деп киргизип атабыз да. Ушул канчалык деңгээлде туура болот? Биз референдум өткөрүү демилгесин конституцияны өзгөртүү боюнча 300 000 шайлоочуга жана 3-төн 2-синен кем эмес депутаттарга, ал эми башка конституцияны өзгөртүү эмес, башка маанилүү маселелер боюнча демилгелөөгө 10 000 шайлоочуну киргизип атабыз. Ошонун арасында өкмөттүн да демилгелөө укугун кошуп атабыз да. Ушуну жүйөлөштүрүп берсеңиздер. Тергешичке берилет. Мен жооп берейинби? Билгечи деп айтты го. Өзү негизи комитеттин төрайымы ээси болуп калат экинчи окууда. Мен жооп берип коеюн. Сиз туура суроо бердиңиз. Бул жерден азыр экинчи окууда карап атканда конституция өзгөртүүлөргө ким укуктуу болуп атат? Бул 3-төн 2 депутаттар демилге көтөрө алат. Жана 300 000 азыр мына киргизилди. 300 000 калк демилгечи көтөрө алат. Конституциядан сырткары 10 000 шайлоочу жана өкмөт жана депутат. Анткени бул 3 институт. Булар мыйзам чыгаруучу мыйзам демилгечи боло алат. Ошондон ушул 3 институтту биз бөлөк жазганбыз. Сиздин оюңуз ошо өкмөттү конституцияны өзгөртүш үчүн өкмөттү да киргизип коелу деп атасыз да, туурабы? Жок, өкмөттү турбайбы, өкмөт дагы укугу болуп турат. Ошо өкмөттү алып койсо эмне болот дейм мен. Эл менен депутаттык жетет го. Себеби референдумда бул коомчулуктун бардык катмарларына тиешелүү болгон эң олуттуу маселелер коюлат да. Ошондон референдум демилгелөө укугу мамлекеттик бийликтин бирден бир жалгыз булагы болуп саналган бул. Депутаттар анан жана 300 000 конституцияны өзгөртүү боюнча шайлоочулар, ал эми олуттуу маселелер боюнча 10 000 шайлоочу деп көрсөтүп атпайбызбы? Ошого өкмөттү биз демилгечи кылып укугунан ажыратып койсок кандай ойлойсуздар? Жок, бул жерде ажыратылган. Бул жерде биринчи пункттан сырткары 10 000 депутат, анан кийин өкмөт. Бул биринчи пункттан сырткары деп турат. Анан кийин бул өкмөттү эмне үчүн бул өкмөт киргизе албайт конституцияга. Өкмөт бул башка маанилүү маселелерге киргизе алат. Балким бир кайсы бир таможенный союзга киребизби, кирбейбизби деген бир маселе коюлган эле. Референдум аркылуу киргизбейлик. Түшүндүм. Ошону айтып атам мен. Ушу демилгелөө укугунан өкмөттү алып койсо эмне болот деп. Кандай ойлойсуз? Эми азыр конституциянын негизинде ал мыйзамга демилгечи боло алат өкмөт деген бар да бизде. Биз аны чектей албайбыз. Кандай жок? Өкмөт бар да бизде. Өкмөт мыйзамга демилгечи боло алат. Бул референдум өткөрүү демилгеси боюнча сурап атам. Бул референдум 88 беренесинде өкмөттүн укугу. Референдум өзү негизи мыйзам менен бекитилет. Ошон үчүн мыйзам менен бекитилгенден кийин өкмөттүн укугу бар. Түшүнүктүү болдубу? Бакыт Эргешевич, мен суроом кечээ дагы комитетте суроо бердим да, ошо толук эмеге койтат да, канааттанбай атам. Жанагы сиз айткандай азыр бүгүнкү күндө 3-чү сиз сунуштаган берененин 3-чү пунктунда сиздин сунуштардын жазылып турат да, мисалы 25 статья чыкса 25 тең каршы макул деген беребиз да. Ошонун мисалы 20-сын эле отметке койсо, ал бюллетень жараксыз болуп калат экен, туурабы? Жок. Андай эмес. Бардыгына жооп бериш керек деп жазылып турбайбы? Бардыгына жооп берет. 25 берене коюлса, эгерде 25 беренеден 20 берене добушун берген болсо, ошо 20 берене кабыл алынды. 5 беренеге добуш берилбей калса, ал жараксыз деп эсептелинет. Бюллетень жараксыз болуп калат. Жок, бюллетень эмес. Статья өзгөртүү жараксыз деп. Мен көчө Эми азыр түшүнүп атам, бирок ар бир беренеге бөлөк добуш берет.
бул жерде жалпы бюллетень жараксыз болбойт. Анда баягы шайлоонун кандай бир принциптери туура эмес болуп калат го анда. Шайлоонун принципи аябай жакшы. Бирок бул сиздин сунушуңуз баягы кандай десем, демократиялык багытта сунуш экен, жакшы. Сиздин оюңуз кандай? Ушул мүмкүн жанагы кээ бир мыйзамдарды сунуштаганда, биз кабыл алып атканда срогун жазып коюп атпайбызбы? Мисалы 2020-жылдын 1-сентябрынан кирсе деген сунушуңуз болсо кандай болот эле? Бул келе жаткан референдумда эмес, баягы шашылыш түрдө кийинки референдумдарда ушул кирсе деген оюңуз кандай ушуга сунушка? Оюңуз жакшы, анда кайра экинчи режимге өтүп, кайра ушул сиздин сунушуңузду талкуу жүргүзбөйлүкпү анда. Рахмат, ошону сурайын дедим эмес. Жакшы, рахмат. Мен суроом Борбор шайлоо комиссиясы Нуржан Кармабековна сизге. Мен бул жактан. Жергиликтүү кеңешке шайлоо болгондо эң орточо же максималдуу канча талапкер аттанып атат? Бир бюллетенге канча талапкердин фамилиясы жазылып атат? Барбы маалымат сизде? Ну, шаардык кеңештерде Шаар кеңеш ал партиялык тизме менен кетет. Айылдык кеңеште айтсаңыз? Айылдык, шаардык, айылдык кеңештерде дагы чоң айырмасы жок. Анткени списка менен кеткенде это большой список, а айылда путем самовыдвижения по мажоритарной системе тоже получается одинаково в среднем от 3 до 3,7 у нас, ну, по статистике мы посчитали. На предстоящих выборах предстоит избрать свыше 7200 депутатов местных кеңешей. В одном бюллетене. Да, я хочу ответить вам, если вы дадите возможность. В одном бюллетене на выборах депутатов айыльных кеңешей весной доходило число кандидатов до 82. Длина бюллетеня при этом составляла 72 сантиметра. Сейчас технический стандарт, в принципе максимальный стандарт, эти 72 сантиметра составляют максимум бюллетеня, длины бюллетеня. То есть при подсчете никаких проблем не было, да? При подсчете никаких проблем не было. Программа считывает. Программа у нас называется «Модуль местные выборы». Она специально выработана для нашей информационной избирательной системы и протестирована, и опробирована. То есть я уже ранее говорила, что это технический процесс, который должен проходить без запинки на выборах. И к выборам местной кеңеши по этой системе мы готовы. Рахмат, урматтуу депутаттар, өзүңүздөр уккандай 82, бир бюллетендеги 82 талапкер дагы саноодо эч кандай проблема болгон жок деп атат. Демек, бул жерде эгерде статья боюнча кое турган болсо да проблема болбойт, туурабы? Нет, позвольте я вам поясню. Опять-таки, это модуль «Местный выбор». Он настроен на определенный анализ и свод результатов. Например, у нас будет на выборах в 405 кеңешей, у нас будет 1300 округов. На каждый округ идет отдельная программа. Поймите, пожалуйста, правильно, что на каждый округ отдельная программа, которая сводит сначала, например, 3 округа, это один кеңеш, потом уже анализирует общую статистику по району и потом по республике. То есть это сложная программа на самом деле. Настроить общенациональное голосование на несколько вопросов, это у нас было запланировано в будущем. Сейчас мы настроили программу на односложный вопрос. Да, нет, один вопрос, да, нет. Мы исходили из того, что мы поэтапно развиваем институт референдума и под технические возможности соответственно этим этапам. Спасибо. Мен айтайын дегеним, урматтуу депутаттар, ошол депутаттын фамилиясы бул берене деп элестетсек, значит, аны саноодо эч кандай маселе чыкпайт, автоматтык. Макул, баш мыйзам 114 беренеден 9 главадан турат экен. Жок дегенде анда компромисстик вариант главасына. Бул главага мен макулмун, бул главага мен макул эмесмин деп мүмкүнчүлүк берсек, ашыкча болбойт. Ар бир шайлоочу өзүнүн оюн тигил же бул главага билдирет.
бир эле жаран юрист да эмес, же экономист эмес, же жер өтө маанидеги маселелер менен эмес, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша тигил же бул главага добушун берет. Ошондо мен сунуш кылам, мына компромисстик вариант майли беренеге эмес, анда главага мүмкүнчүлүк берсек кандай болот деген. Нуржан Карымов, возможно такое? Если хорошо, не по статейно, а по главу поставить, за или против? Это тогда будет всего 3 или максимум 4 строки. Я уже ответила на этот вопрос, что сейчас готовность программы по односложному референдуму есть, она тестируется сейчас. По другим у нас поэтапно было запланировано. Дело в том, что мы проводим эти работы при поддержке Корейского агентства международного сотрудничества, и у них свои планы содействия, финансовые бюджеты и так далее. Это требует тоже затрат времени и финансов. Что касается вот вашего вопроса сейчас, мне кажется, как уже ранее говорили депутаты, здесь есть две проблемы: техническая и касающаяся требования к нормативным правовым актам, каковым является закон о внесении поправок в Конституцию. И мне кажется, первая проблема, она как бы более серьезная, чем техническая. Рахмат. Келечекте талау кендеге туура болуп атат. Узарбек Казич да жакшы сунуш берди. Саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мен Бакыт Эргешевичке тактоо иретинде бир суроо берейин деп атам. Бакыт Эргешевич, сиздин сунушту биз талкуулап жаткан долбоордун кайсы беренесине киргизейин деп атасыз? Муктар Юсупович, бул референдум жөнүндө мыйзамына 33-чү берене, анан 3-чү беренеге. Же ошонун барбы долбоору, тексти? Атома компьютерде жок болуп атат да. Ооба, биз кече комитетте бар эле го, кече комитетте көргөнсүз сиз. Аппарат таркатыш керек эле да ошону. Анткени Чыныбек Акунч, мыйзамдын долбооруна кимде ким сунуш киргизсе, ал сунуш өтсө да өтпөсө дагы таратылып берилиш керек. Анткени кечеүнү комитетте биз бул сунушту 4 депутат колдогонбуз. Бирок тилекке каршы өтпөгөндөн кийин парламентке алып чыгалы деген ой менен бир жыйынтыкка келинген. Мына ошону бүгүн бияка биз депутаттарга таратып койсок, окуп, жакшы түшүнөт элек да. Биз азыр Чыныбек Акунч, предметти долбоор жок эле талкуулап атабыз да. Турат компьютерде. Бакыт Эргештин сунушубу? Сунушу турат. Чото меникинде жок экен. Мен ошон үчүн айтып атам да. Сравнительная таблица акыркы 11-чи деп 11 дегенди карап көрсөңүз турат. Андай болсо азыр дагы тактап карайбыз. Экинчи окууда 2 корутундуда турат, 11 деген скобканы карасаңыз турат. Анда дагы тактап карайбыз. Анда менин дагы бир сунушум биздин төрайымга. Дайыма ушундай доклад кылып атканда ошол маселелердин баарын тең камтып жүрсөңүз мындан кийинчи. Мына ушундай сунуштар айтылды эле, аны четке кактык элек же кабыл алган жок элек депчи. Мына ошондо мен ойлойм, Чыныбек Акунч туура болот эле. Менде башка суроо жок, рахмат. Урматтуу депутаттар, бул жерде азыр мына депутат Жылкыбаев жакшы оюн айтып кетти. Анда карап чыгыш керек өз негизи. Балким ошол маселе дагы туура болуп калышы мүмкүн. Мен мындай макул болгондой болутам. Урматтуу депутаттар, биз өзүбүзгө депутаттарга да мүмкүнчүлүк бериш керек. Өзүбүзгө негизи. Азыр мына мен мындай сезип атам. Азыр мына комитеттин корутуусунда коюлат.
комитеттин корутуусун менен добушка берилет, болду, бүттү. Менин сунушум бөлөкчө коюлбайт. Мен аны сезип атам. Бирок кандай болсо дагы, урматтуу депутаттар, мисалы мен кайсы беренелерге конституция боюнча мен макулмун. Аны мен официалдуу түрдө айттым. Бирок кайсы беренелерге мен макул эмесмин. Мен өзүм аргументтерим бар. Анткени ал жерде мамлекет кызмат боюнча өзүм аргументтерим бар. Прокуратура боюнча өзүм аргументтерим бар. 84-чү берене боюнча мен аргументтерим бар. Урматтуу депутаттар. Ошондуктан бул жерде элге дагы коюп берсек по статьяне бул туура болот. Экинчи техникалык жактан. Техникалык жактан жакшынакай эле өткөзсө болот. Ал жерде айтпай, проблема техника же. Проблема каякта? Проблема башка жерде, проблема аракетте, аракет жок. Ошон үчүн ошол жактан проблема. Анан кийин бул жерде айтылып кетти, тарыхта болгон эмес мындай деп. Эми тарыхты биз жасабайлыкпы? Тарыхты биз жасап, кийинки келген парламент, 7-чи созда парламент бизди карап, көрүп, ушундай тарыхта калган парламент экен деп. Биз жасабайлыкпы ушу тарыхты? Мына легендарный парламент деген болду. Ошондо мына сымык менен биз аларды айтып атабыз. Бул жерде мына легендарный парламент депутаттары отурат. Ошон тарыхты биз жасасак болот эле деп айтат элем. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бул жерден терең ойлонуп, бул дагы бир жолу кайталам кетем. Бул элге биздин урматы, элге биздин сыйы. Анан кийин экинчиси, бул жерден биз мындай бир компромисстик вариант болуп келатат. Жакшынакай коомчулуктагы жалпы бир коомчулук каршы референдумга деп атышат. Окубай эле турупчу. А биз бул жерде компромиссный вариант берип, каршы болгондагы ичине окуп, анан кийин өзүм баасын берет деп ойлойт элем да. Рахмат. Рахмат, комитеттин корутундусун окуп койсоңуз. Бакыт Эргешевич бир жакшы сөз айтты. Легендарлуу парламент эле, азыр эми тарыхый парламент болалы деп. Буюрса акыркы чечимдер менен болобуз. Комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбооруна карата Жогорку Кеңештин депутаттары Жылкыбаев, Абдылдаев, Алтыбаева, Примов, Бекешев, Бокоев, Төрөбаев, Өмүрбекова жана Жөнчөрөевдин жазуу жүзүндөгү сунуштары боюнча комитеттин чечимин жактыруу жана мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алуу Жогорку Кеңешке сунушталсын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлөт. Процедура боюнча 4-чү микрофонду берип койсоңуздар. Азыр чынагыңыз, азыр процедура боюнча азыр добушту кандай кылабыз? Ушул боюнча. Азыр тактап койбойлукпу? Кийин аны тиги добуш саатында келгенде комитеттин чечими регламент боюнча добушка коюлат. Эгерде ал сиздин айтканыңызга эл ишенип колдобой койсо, анда сиздикин коюуга туура келет. Регламент негизинде экинчи окууда по статейне кетет ар бир сунуш. Жок, эгерде ошондой кырдаал түзүлсө, чечим чыкса. Регламент негизинде аны эгерде комитеттен ошондой сунуш келсе, мына могу беренелерди же болсо по статейне. Анда азыр добуш коюп бербейсизби анда азыр? Комитеттин чечими. Жок. Түшүндүм, макул. Комитеттин коюлат экен, комитеттин корутундусу добуш коюлат экен. Туурабы? Менин сунушум коюлбайт. Туурабы? Эгерде комитеттин чечими өтпөй калса. Туурабы? Азыр анда парламентке добуш коюп бербейсизби? Азыр. Төрөбаевдин сунушу добуш берүүгө бөлөкчө коюлсун деп. Азыр чечип кой. Эгерде өтпөсө макул, мен эчтеке айтпайм. Добуш берүү учурунда кылбайлыбы? Жок, добуш берүү учурунда бир корутунду эле бересиңер. Болду, бүттү ушу менен. Азыр мен регламент негизинде айттым. Регламент негизинде ар бир сунуш боюнча өзү негизи 32-чи статья беле? Ошон үчүн эгер добуш берүү мезгилине баягы тиги талаш тартыш кылбай ошондо так барабыз да. Добуш берүүнүн алдында ушу маселеге келгенде добуш берүүдө сиз айткан сунушту коебуз. Биринчи комитеттикин коебуз, өтпөй калса сиздикин коебуз. Жок, биринчи меникин коюш керек, анан комитет жалпы коюп коюш керек. Ошондой туура болот. Парламент макул болсо сиздин сунушуңуз анда ошондой коебуз. Мен сезип атам, урматтуу депутаттар, СДПга республика фракциясы добуш берсе эле өтпөй калат. Аны сезип атам. Ошо
Бирок кайсы бир депутаттардын балким мен жүрөгүн алдымбы деп ойлоп атам да, эл үчүн ойлонгон депутаттар бар деп, ошон үчүн мен билейин деп атам да.